Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Каракөл шаары 30 март 2018 жылы адеми сулуулук салону чач тараш жана бардык сулуулук кызматтарынан түшкөн бир күндүк пайдасын Мүрөк фондунун кайрымдуулук иштерине өткөрүп беришти. Аллахым разы болсун. Тилеген максаттарын Аллахым жеткирсин. Тапкан ырыскыларын көбөйтүп берсин. Үй бүлөсүнө тынччылык берсин, береке берсин, бала чакасына ыйман берсин, хидаят берсин. Ата-энелерине, бир туугандарына Аллахым узак өмүр берсин, ден соолук берсин. Тилеген максаттарын Аллахым жеткирсин. Амин. Жақсы, бізге де бұл идея абдан жақты. Бұған шейін еле айтып, мен сөйлесіп жатқанбыз негізі. Ушул ящикти алып келелик, бір күн кайрымдуулук кылалы, жардам берелик деп өзүбүздүн идеябыз бар. Абдан разыбыз ушундай идеяга. Биз дагы болгон салымыбызды, болгон кошумчабызды Кудайдан аябайбыз дейбиз да. Рахмат эже, рахмат эже. Буюрса, жакшы ниеттерибиз бар, ошонун баары ишке аша берсин. Биз деле калк үчүн, элибиз үчүн кызмат кылганга даярбыз. Каракөлдө мындай өзү инициатива коюп башталган адамдар жок эле азырынчачы. Өзүлөрү инициатива берип, эми бул сиз өзүңүз айткандай азыр эле бул башталыш, Кудайым буйруса, эми мындан ары көбөйтүп кете беребиз да. Сиздер элге идея берип койдуңуздар, жакшы болду. Мен да бир айтып коеюн дедим эле, баарыңыздарга Аллах разы болсун. Бул иш мындай иштерибиз көп болот, бирок биздин шаарыбыздагы эң биринчи жакшылык иштердин эң биринчи кадамын сиздер аттадыңыздар да. Эми Кудай кааласа бул нерсени көрүп, Кудай кааласа видеороликтер чыгабыз, бул нерсени көрүп башка бир салондорбу, столовойлорбу, кимдер болсо да ушул нерсени алып кетсе, Кудай кааласа сиздерге да соолу тийет. Анткени сиздер үлгү болуп бересиздер да. Мен мынтип айтат элем, Каракөлдөгү салондорго деги эле бир ишти алып барган адамдарга бир чоң эле үлгү болуп бере алдыңыздар деп айта алам да менчи. Бизде ушундай бир аз ыраазычылык кат бар эле, ошону